мына Матраимов деп иликтөө жасап атабыз. Бул Матраимовдагы президенттик башкаруунун туындусу. Азыркыдай эле көпөстөр, уялчактар, макалёлор, сексалюлар баардыгы парламентке жыйылат. Ошону менен өлкө гүмжан болот. Жанагы украл, выпил в тюрьму деген белгилүү кинодогу тамаша барго, ошондой эле элден уурдадың, бир бөлүгүн элге чачтың, кайра элден уурдоого мүмкүнчүлүк ачтың деген эле кеп. Дубайдан үйлөрдү алат. Анан Дубайда үйүң бар экен, каяктан таптың десе сотко берет бизди. Биз Мамытов, Матраимовдун адвокат экенин, алардын таламын талашып, аларды ушул коррупциялык иштерди коргоп, журналисттерди каралаганын билебиз да. Матраимовдорду коргогон адвокатты судья кылып дайындады. Бул коомчулуктун бетине, элдин ишенимине түкүргөндү. Муну эч ким шайлаган эмес, президент кылып келип алып судьялар тандап атат. Кезектеги тапшырмасы болсо керек. Али Токтокуновду Прагадан өлүбү тирүүбү алып келесиң дегенчи. Ошол эң чоң алиби мен. Пара алсам мен Матраимовдордон алат элем да, андан эселеген чоң акчаларды сунуштап атканда. Ошондо Алинин баасы $1 миллион чыкты. Жо, мындай мен чыкпай коюу баасы. Чыкпай коюу ошондой. Сиз элестетсеңиз, 30% менен кредит алып, анын жарымын пара катары берип атат, андан пайда көрбөй. Куруп кетип атпайбы? УКМК айтты. Ырастады, айтты эмес, айтканды биз айттык. Ырастады. Матраимов анын 40 кишиси бажыда коррупция кылган деп. Матраимов дагы ошого макул болуп, мойнуна алып төлөп берип атат. Коррупционеримин деп төлөп берип атат да, туурабы? 2 миллиард сом каяктан келип чыкты? Канча миллиард уурдаса ошонун баардыгын кайтартышы керек. Жазага тартышы керек. Коррупция деген берененин арты камак, түрмө. Биз журналисттер мындай башка азыр бийликте турган күчтүүлөрдү иликтейли. Атамбаев түрмөдө жаткан бир пенсионер. Улан раматылык каза болгондон кийин бир топко чейин биз депрессияда жүрдүк да. Ошол учурда Саймайти байланышка чыкты. Ал киши каза болгондон кийин биз ал маалыматтарды мындай ачыкка чыгарып, ал биздин маалымат булагыбыз экенин айтканга туура келди. Ошондо мен сизге дагы маалыматтарды берем деп аткан. Бирок тилекке каршы ошол өзү айткан күнгө 4 күн жетпей калды. Августта жолукканбыз. Анан жанагы күбөмүн дегендер айтып атпайбы? Июндун аягында, июлдун башында келип акча алган экен деп. Эч кандай андай жолугушуу болгон эмес. 100% карандай каралуу. Эгер мен акча алгым келсе, Матраимовдордон ал унчукпай калат элем го. Ушул Саймайтинин аялынын жана ошонун жанында болгон адамдардын көрсөтмөсү биздин ички иштер министрлигине эбагыра келип түшкөн. Азаттыктын редакциясына мен 1 жыл ичиндеги банктык документтеримди чыгарып барып бердим. Мына мен бир эле банк счетум бар, келинчегим банк счету мына. Эч кандай 100 миң же 50 миң келип түшкөн эмес. Бирок президент катары дурус эмес экендигин ошол биздин коррупциялык иштерге болгон реакциясы көрсөттү да. Мен ал кишини жеке тааныгандыктан коюш кишиге жардам берели. Атамбаев эле мынтип эле чүнчүтүп эле ар нерсе деп атат, 3% деп атат, анан бир нерсе деп атат, жардам берели деп тигин баштап алып чыктык да. Мына тиги 2 миллиард болсо дагы төктүрүп коюшту го, мойнуна алдырып коюшту. Мен таң калдым да, биз Матраимовго байланыштуу коррупцияны ачып атсак, эмнеге мындай Жээнбековдун атын кошуп бизге кайрылат деп. Ошол эле Садыр Жапаров батыштан акча сурайт, көрөсүз. Мен ишенгим келет, ал киши менен байланышы жок деп. Эл дагы азыр ушуга ишенгиси келип турат. Байланыш ушунуку жок болсо керек депчи. Ошол результатты биз Жапаровдон күтөбүз. Саламатсызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Студияда мен Шайиста Шатманова жана бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды иликтөөсү менен бүткүл өлкөнү чуу түшүргөн биздин кесиптеш Али Токтокунов болмокчу. Али, студиябызга кош келдиңиз. Жаңы жыл куттуу болсун. Сиз да жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Мен биздин маекте бүгүнкү учурда кабыргасынан турган олуттуу иш боюнча сурайын деп турам. Сиз парламенттик башкарууну колдоочу адамсызбы же президенттик башкаруу бизди өнүгүү жолуна алып барат деп ойлойсузбу? Мен парламенттик башкарууну колдойм. Азыркы учурда бизде башкаруу системасын алмаштыруунун зарылчылыгы жок. Анткени дегенде бардыгы эле билип турат. Ал жерге кандай гана башкаруу система деп түзүп койбо. Эгерде ошол бийликтеги адамдар ак ниет болбосо, акыйкат болбосо, коррупцияга аралашпаган таза адам болбосо, эч бир алтындай болгон система дагы оң жолго сала албайт, иштеп кете албайт.
Анан албетте бул тандоо биз демократиялуу өлкө болгондон кийин элдин тандоосуна салыш керек. Кайсы тандоону кыласыз депчи. Ошого аракет кылып, ошого баратышат. Бирок ушул учурда эмес, мынандай шартта эмес, мындай тең эмес мүмкүнчүлүктөр аркылуу эмес. Мамлекеттик каналдарды көрсөңүз, мына кечээ КТРдин дебаттарда КТРдин алып баруучулары президенттик башкарууну жактап, парламенттик башкарууну дискредитациялаганга аракет кылып атпайбы? Парламенттик башкаруу деген эмне? Парламенттик башкаруу деген бул эгерде шайлоо мыйзамдары бизде дурус болуп, мыкты мындай элдин таламын талашкан, калыбыры жок, коррупцияга аралашпаган депутаттар келген учурда парламенттик башкаруу деген бул жамааттык мындай бир бекем башкаруу, авторитаризмге моюн бербеген, жол бербей турган, бири-бирин көзөмөлдөгөн, тең салмактуу башкаруу бул парламенттик башкаруу. Биз буга чейинки 3 президентти кууп кетирдик, туурабы? Бир президентти кубай кетирдик, бирок камап салдык. Кайсы президент мындай ардактуу, эл арасында кадыр барктуу болуп жүрөт Отунбаевадан башка? Отунбаева эми өткөн мезгилде иштеген үчүн, кыска мөөнөткө иштеген үчүн балким. Эске албай турсак деле, калган бардык президенттер мындай барксыз болду да. Эмне үчүн? Себеби дегенде алар тууган уругун, жан жөкөрлөрүн, шопур жан сакчыларын, куда сөөктөрүн бийликке аралаштырып, ошол аркылуу өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн акча иштеп таап, же башка нерсени иштеп таап, коррупцияга жол берип, адамдарды кутуртуп, ушундай мүмкүнчүлүк түзүштү да. Ошон үчүн бизде мындай президенттик башкаруунун мүмкүн болгон бардык жаман жактарын көрдүк да. Туурабы? Мына Матраимов деп иликтөө жасап атабыз. Бул Матраимов дагы президенттик башкаруунун туундусу. Атамбаев бийликке келген учурда алардын үй бүлөсү дүркүрөп өсүп, болуп көрбөгөндөй бийик кызматтарга жетип, өлкөнү мындай коррупциянын сазына батырууга эң зор салым кошту. Атамбаевдин учурунда канча өзүнүн оппоненттерин камап, канча деген журналисттерди миллиондоп доого жыгып оозун басты. Андан мурда Бакиевдин тушунда канчалаган саясатчылар буйртма өлүм табышты. Ооба, Акаевдин тушунда канчалаган адамдар узак убакытка түрмөгө камалды, кокустук өлүм тапкандар болду. Мындай президенттик башкаруунун мындай жагы чыгып болгон жаман жагын көрдүк. Парламенттик башкаруу деп конституция жазылды, туура, бирок ал идеалдуу эмес. Ошентсе дагы ошол парламенттик башкаруу деген конституциянын иштеп турган учурунда кандай парламент болду? Идеалдуу эмес. Буга албетте жанагы шайлоо системиндеги алишемдик себепкер. Бирок биздин парламент көп тармактуу, көп тараптуу болбоду, Андан мурда 2010-го чейин парламенттен аялдарды абдан сейрек көрчү элек. Андан мурунку чакырылышта жалаң эркектер келген парламент болгон. Кийин партиялык тизме менен парламентаризмдик башкарууга өттүк деп жарыялагандан кийин квоталар кирди, башка улуттун өкүлү, жаштар кирди. Түрдүү мындай тармактын өкүлдөрү келди да. Азыр парламентаризмди жоюп, системаны президенттикке өткөрүп туруп, азыркылар сунуштап аткандай бир мандаттуу киргизе турган болсо, ким келет? Бардык жерде азыр шайлоо учурунда элди жөн эле сатып алып атышат, туурабы? 2000ден, 3000ден берип турупчу. Миллион чачкан, 5 миллион чачкан адам оңой эле депутат болуп келе тургандай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир дагы прогрессивдүү, өзүнүн маңдай тери менен акча таап, билим алып, мындай элге кадыр бар топтоп анан элге чыккан адам жеңе албай калат. Азыркыдай эле көпөстөр, уялчаактар, макалёлор, сексалуулар бардыгы парламентке жыйылат. Ошон менен өлкө күмжан болот. Мындай президенттик башкаруунун терс жагы мына ушундай. Биз парламенттик башкаруу деп мыйзамды жаздык, конституцияны жаздык, ошого умтулуп баратабыз. Азыр аны кайра артка алып ийгендин ордуна биз жакшыртышыбыз керек, жаңылашыбыз керек. Мына преференциалдык система деп атабыз. Партиядан талапкерлер чыгат, бюллетенге чыгат, ал округтарга бөлүнөт, анан ал жерде талапкерлердин аттары жазылат. Асан, Үсөн, Айнур, Гүлнур деген сыяктуучу. Анан ошонун ичинен эл билет да, кимдин ким экенин билет. Азыр коомчулукка бардык адам чыгып атат, соцмедианын бардыгын көрүп атат.
Теге буга добуш берем, буга добуш бербейин деп ошондо отбор болот. Ошондо партиянын лидери дагы эч таасир эте албай калат. Менимче азыр ошол жака умтулушубуз керек эле. Биз кайра эле артка кетип атабыз. Учурдагы ошол абал боюнча сиздин жеке көз караш кандай? Эмне үчүн азыр президенттик башкаруу, бир адам жоопкерчилик алган башкаруу туура экен дегенге коомчулук көбүрөөк ыктап атат. Себеби акыркы 6-чакырылыштын ушунчалык жүдөмүш болгондугу, ушунчалык принциби жоктугу, ушунчалык жоопкердикти сезбегендиги, ошонун контрастында анан бул жак жакшыраак көрүнүп ушинтип баратышат дейм да. Демек ушундай чөнтөк парламентте алып келген адам күнөөлүүбү? Ошол бүт биздин коом, биздин өлкөнүн келечеги азыр теңирден тескери бурулуп кетүү, мындай бир босогосунда турганына. Албетте, ушундай чөнтөк парламенттин, ушундай бечара парламенттин келишине, бечара парламент деш керек. Бечара парламенттин келишине ошол учурдагы таасир эткендер сөзсүз түрдө күнөөлүү. Биз билебиз да, ак үйдөн кантип тизме түзүлгөнүн, кимдер өтүп, кимдер өтпөй, жанагындай кайсы партияны өткөрөбүз деп мындай жол жоболорун сүйлөшүп, макулдашып дегендейчи, элди манипуляция кылып. Алар сөзсүз түрдө күнөөлүү. Анан кийин бул депутаттар биздеги эң жогорку 3 органдын, 3 бийликтин бутагынын бири да мыйзам чыгаруу бийлиги. Ошол жоопкерчилигин сезе албаган, ошол көпөс, ошол бечара, ошол сабатсыз депутаттар күнөөлүү. Ошол көпөстөр эгер бир мандаттуу шайлоо округдарынан биз депутаттарды тандай баштачу болсок, анда Кайра эле келет. Буга чейинки чачкан акчасынан паланча эсе арзан, себеби бир эле аймакка чачат да. Ошентип келгенге мүмкүнчүлүк алып калган. Албетте. Оңой эле арамдан тапкан акчасын чачып туруп келип калууга мүмкүнчүлүгү бар алардын. Жанагы украл, выпил в тюрьму деген кайсы белгилүү кинодогу тамаша бар го, ошондой эле элден уурдадың, бир бөлүгүн элге чачтың, кайра элден уурдоого мүмкүнчүлүк ачтың деген эле кеп. Биз ушинте берсек, буксовать эте беребиз, акыры жоголобуз. Эмне үчүн жоголобуз? Себеби Кыргызстандын реалдуу алып караганда ресурс абдан чектелүү. Кыргызстандын бюджети бир 2-3 эле булактардан түшөт өзү. Мигранттардын акчасы тоо кен тармагындагы салыктардан жана Кыргызстандын үлүшүнөн, Кумтөрдөгү салыктар, анан бажы төлөмдөрүнөн эле. Ушул эле мындай эле бир аз эле. Ошол жактын бардыгын азыр крышевать этип, депутаты, башкасы азыр соруп отурушат. Булардан, бул кенелерден эртерээк арылбаса Кыргыз эли, соруп туруп бизге сөңгөгүн таштап туруп өздөрү чет өлкөгө чыгып кетип калат. Жана Дубайдын жанагындай асман тиреген Дубайдан үйлөрдү алат. Анан Дубайда үйүң бар экен, каяктан таптың десе сотко берет бизди. Ошондой да. Бажы тармагындагы иликтөөңөрдөн кийин силер өмүргө коркунуч келгенин айтып жарыяладыңыз эле. Ошол абал, ошол коркунуч бүгүн жоюлдубу же дагы эле күчүндөбү? Коркунуч жоюлуш үчүн коркуткан тараптар кандайдыр бир таасири жоголушу керек да, туурабы? Таасири жоголдубу сиздин оюңузча? Мен ошону сиздин байкооңуздан сурайын деп турам да. Мына акыркы жаңылыкты айтайын. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Матраимовдорду коргогон адвокатты судья кылып дайындады. Свердлов райондук сотуна. Свердлов райондук сотунда Матраимовдор бизди сотко берип, ошол жерде биздин ишибиз каралып атат. Карышкырга кой кайтартты деген эле белги. Сөз бул. Карышкырга кой кайтартты деген сөз. Биз Мамытов, Матраимовдордун адвокат экенин, алардын таламын талашып, аларды ушул коррупциялык иштерди коргоп, журналисттерди каралаганын билебиз да. Бул жолу экинчи ирет, балким канчанчы бир ирет кызмат көрсөтүп, анын белек берип атпайбы Матраимовго? Ошондо силердин жана Болот Темиров экөөңөрдүн иликтөөдөн кийинки дайындоо болуп атат. 6 январда Матраимовдун кайнесин жардамчы кылып жүргөн деген иликтөөдөн кийин. Ооба, ошондон кийин болуп атпайбы? Эми эстетсеңиз, Шайыстарына эл абдан мындай жарылды да. Анткени билбей жүргөн нерсени билди да. Эл буга чейин ойлоп атты да, Мамытов эмне эле ушу Матраимовдорду коргоп калды деп.
Анын жообун биз жакында бердик да. Коргогонун себеби булар мамлекеттик кызматты өзүнүн менчигиндей көрүп, туугандарын бири-бирине баягы алыш бериш кылып кызматка дайындап жүргөн чорный касса сыяктуу деп. Анан сыры ошол экен да. Мамытов тоюна барып тайраңдап жүрөт. Бул деген кызматтык чоң коррупция да. Чоң кызыкчылыктар кагылышы. Анан биз ошону ачып бердик элге. Анан ошондон кийин дагы Матраевдин адвокатын бакыйган судья кылып, чоң маселелерди чече турган адам кылып дайындап атса, 5 октябрдагы революциядан кийин ушундай кылып атса, Бул коомчулуктун бетине элдин ишенимине түкүргөндүк. Уруп ойнобой мейлиң деген кеп да. Мамытов ким? Мамытов Садыр Жапаровдун өнөктөшү. Эгерде ушул окшогон чечимдер Садыр Жапаров тарабынан макул табылса, бул окшогондорго көз жумуп койсо, анда Садыр Жапаров менен дагы эл эсептешет. Мен ойлойм, ушунча элдин үмүтү артылып аткандан кийин Садыр Жапаров бул маселеге абдан мындай кылдат карайт. Тиги Талант Мамытовдун чечими жокко чыгыш керек. Муну эч ким шайлаган эмес, президент кылып келип алып судьялар тандап атат. Болгондо да кимди тандап атат. Ошон үчүн эгерде президенттик шайлоону жеңип калса Садыр Жапаров, мындай нерселерди четке какпаса, айланасынан коррупцияга аралашкан же коррупционерлер менен табакташ болуп жүргөн адамдарды тазалабаса, ошол эле мурдагы президенттерден эч айырмасы болбой калат. Өлкөдө 4 октябрда парламенттик шайлоо өтүп, анан көпчүлүк партиялар, мындай айтканда, борттон тышкары калышты да. Бийликтин партияларынан тышкары башкалары дейли. Анан наразычылык толкуну Сооронбай Жээнбековду бийликтен кетирип тынды. Ошол күндөрү 9 октябрда митингде Али Токтокунов пайда болду. Сиз ошондо Европадан келип калдыңызбы? Качан келдиңиз эле? Коомчулукка ошондо чыктыңыз окшойт. 7-синде келдим, мен келдим деп жарыяладым. Процесстерге катышып көрүп аттым. Ошо октябрдагы элдик толкундоолордун күүсү менен бажы кызматынын мурдагы кызматкери, сиз мындай атын угуп жүрөсүз, ал адамдын Эмиль Кимсанов деген киши абактан чыгыптыр да, тергөө абагынан. Ал киши ошо Матраимовдор Али Токтокуновду кайдан табасың билбейм, бирок ошо байлап кел, сүйрөп кел деппи, айтор тапшырма берген деген жарыяны коомчулукка билдирген болчу да. Ал киши менен жолугуп мындай иштин чоо жайын сурап көрүп билгенге мүмкүнчүлүк болду сизде? Мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ал киши менен жолуга алган жокмун. Бирок ал киши ошо коомчулукка жарыялык кылып айтты. Ал Матраимов менен абдан жакын болуп жүргөн адам да. Балким ошо өзүнүн айтымында түрдүү тапшырмаларын аткарып жүргөн, анан кезектеги тапшырмасы болсо керек. Али Токтокуновду Прагадан өлүбү тирүү алып келесиң дегенчи. Буга чейин деле алар түрдүү аңдып жүрүшкөн, артынан киши салып, акча сунуштап, кызмат сунуштап, анан коркутуп, ар нерселерди кылып. Анан ошонун баардыгы ишке ашпаганда, анан өлүбү тирүү алып келесиң деп айтып атышпайбы? Эң бир коркутуунун же болбосо басым кылуунун жогорку чеги. Бирок ага да биз моюн сунбай койгондо, ага карабастан биздин иликтөөлөр чыгып атканда, анан тиги Талант Мамытовдун комиссиясы жаланы жаап, кимдир бирөөдөн тиги Саймайтидан акча алган экен, анан ошон үчүн мынтти деп каралып атпайбы? Бир далили жок, 2 күбө деп чыгарды. 2 күбөнүн бирөө Матраевдин жердеши, бирөө болсо как раз ошо Саймайтини калкалап Түркияда консулдуктун машинесин берип, Саймайттен керек болсо акча алып жүргөн үчүн камалган киши. Анан тергөөдө жатып алып, абакта жатып алып көрсөтмө берип аттыр да. Бирок бир далили жок. Ошолор мындай айткан экен да. Алар пара берип атканын көрбөптүр. Мен ал кишилерди өмүрүмдө көргөн эмесмин, алар дагы мени көргөм деп айтышкан жок. Тиги киши айтып атпайбы? Параны июндун аягы, июлдун башында алган депчи. Стамбулдан алган деп. Мен ал учурда ал жерде болгон эмесмин. Муну паспортумдагы мөөр далилдеп турат. Июндун 19 күнү мен түз Прагага учканмын. Стамбулдагы аэропорттун терминалында бир сааттын ичинде болсом керек. Ал жака сырттан бирөө кире албайт, мен чыга албайм. Физически мындай акчаны алып кеткен мүмкүн эмес да, мындай ичинде. Андан тышкары ошол эң чоң алиби менин. Анан мен тарбиям жол бербейт пара алганга. Пара алсам мен Матраевдерден алат элем да, андан эселеген чоң акчаларды сунуштап атканда. Канча сунушташты? Кандай жол менен сунушташты?
тааныштар аркылуу сунушташты. Эки жолу эки депутатты ортого салышты. Тагыраак айтканда мындай, эми токтотпойлу, эми жарашпайлы деп айтышты да. Ал тиги 5-чи каналга эфирге баргандан кийинби? Кийин. Мен күлдүм да, мен жарашкыдай урушпасам, аларга жеке душмандыгым жок болсо, мен журналисттик ишимди аткарып атсам, анан мен неге мага ошондой кайрылат депчи. Бул кишилер мени жеке душман катары көрүп алыптыр да көрсөчү. Ошондо жогорку кеңештин депутаттары аркылуу айтышты. Жогорку кеңештин депутаттары аркылуу биздин партияга кирбейби, анан ондукка кирип, ошо биз менен шайлоого барбайбы, депутат кылалы деп айтышты. Анан керек болсо бирөө эме түзүп алыптыр, схемачы. Макул, сен да 1-2 жолу катуу сында, анан кийин акырын болуп, анан кийин ушинтип акырын кошулуп кетпейсиңби депчи. Анан категорический отказ, андай болбойт таптакыр деп айтканмын. Андай нерселер өтпөгөндө акча сунушташты, тааныштар аркылуу. Тиги бирөө айтты, 500 000 берем деп атат. Болбойт такыр. 500 000 500 миллиард болбойт. Анан кийин миллионго чыкты. Бир баткендик тааныштар аркылуу. Ошондо Алинин баасы $1 миллион чыкты. Жок, мындай мен Унчукпай коюу баасы. Унчукпай коюу ошондой. Бирок биз таптакыр аларга көңүл бурган жокпуз. Бардыгын четке кактык. Себеби дегенде мен сизге айтайынбы, биринчиден тарбиям жол бербейт. Менин чоң атам көзү тирүү азыркыга чейин. Ал адал эмгек менен күнгөр балам деп айткан. Чоң атам 2 жашында атасынан жетим калып, ошол мында адал эмгек менен күн көрүп, ушул убакытка жетип, бизди эрезеге жеткизди, өзүн-өзү бутка тургузду. Ал айтат, адал тамак менен адам жашаса болот. Сөзсүз эле арамды аралаштырып, анан кийин мындай кандай десем, ал айткан сөздү мен таасирин сизге жеткире албайм, бирок мага ушундай муюткан, арам болбо деген. Алла Тааланын алдында, өзүңүн алдыңда мындай адал бол. Ошол. Миллион чоң акча, ал мен аны балким өмүрүмдөн таба албайм. Жөнөкөй айлыкчы катары. Бирок биринчиден мага тарбиям жол бербек эмес. Экинчиден бир нерсени эске салайын. 1000 деген, балким азыр комментарийлерди карасак 10 000 деген комментарийлер жазат. Али сатылба, Али ушуну дагы аччы, аягына чык. Али биздин үмүтүбүздү жандырып атасың. Али күрөшкөн адам бар экен да деп. Экинчиден менин бир ишкер аял аябай жадымда сакталды. Ал иликтөөдү дагы камтыганбыз. Ал аял президентке ошол учурда Жээнбековго мынтип арызданып атат да, ыйлапчы. Урматтуу президент, бизди ушинтип пара берүүгө аргасыз кылып атат. $1000 пара алат керек болсо, биз ал параны кредитке акча алып, анан жарымына бизнес кылып, жарымын пара катары берип атабыз. 6 балам бар, жалгыз бой аялмын дейт. Сиз элестетсеңиз, 30% менен кредит алып, анын жарымын пара катары берип атат, андан пайда көрбөй. Куруп кетип атпайбы? Мен мындай тынч отуруп эстей албайм да, ошол жаман сезимиме тийген маселе. Анан ошондой адамдардын көз жашы турса, анан кийин жарым жолдон кайтып кетсең, сенин бааң миллион эмес 1 тыйынга татбай калат. Ушул теманы улай эле өлкөнүн башчысы катары убактылуу турган, бирок ал премьерлик кызматка келе электе Садыр Жапаров айтып атты, Матраимов айыптары болсо камалат депчи. Митингдерде айтып атты. Ал видеолор жүрөт интернетте. Анан ал өлкө башчы болуп келди, УКМК чын эле кармады ал кишини, мындай бир кызыктуу шоу кылып тартыптышыптыр да видеонучу. Анан кийин бирок ал камалган жок. Садыр Жапаров айтты, мен саясий чечим кабыл алдым деди. Аны кармаганда эмне, андан көрө акча төлөсүн деп атат да. Сиз ушундай чечим менен мындай канааттандыңызбы? Ошол нерсени макул көрдүңүзбү өлкөнүн жараны катары, иликтөө жүргүзгөн журналист катары? Таптакыр. Анткени мыйзамдын алкагынан чыгып кетип атат да. Макул, Садыр Жапаров ошол учурда колдоонун, абройдун туу чокусунда туруп, мындай кээ бир чечимдери эл тарабынан колдоого татый берер. Бирок келечекте сөзсүз түрдө мыйзамдык баасын алат. Себеби УКМК айтты. Ырастады, айтты эмес, айтканды биз айттык. Ырастады.
Матраимов анын 40 кишиси бажыда коррупция кылган деп. Анан Матраимов дагы коррупциялык схема түзгөн. Матраимов дагы ошого макул болуп, мойнуна алып, коррупционермин деп төлөп берип атат да, туурабы? Бирок ал соттун чечими менен далилденип, мындай бекемделе элек да иш. Ал жагы да бар, анан өзү мойнуна алып атпай, мен коррупционермин деп. Ошондой болгондо коррупция деген бизде абдан чоң берене да. Коррупция деген сөз бул өзүңдүн мамлекетиңди тонодуң, мамлекеттин ичинде жетим жесирдин, кары картаңдын бүт жарандарын акысын уурдадың деген эле кеп. Ошол үчүн сен уурдаганыңдын кайсы бир бөлүгүн мындай берип кутулуп кете албайсың. Ал коррупция деген чоң берене, чоң узак убакыттарга соттолот. Текебаевтерди коррупция деген берене менен 8 жылдан ашык соттойбойбу беле? Бирок ал кишинин ишинде мамлекетке залал келтирүү деген момент жок. Жок, мен айтып атам, беренени. Именно коррупция деген берене менен. Ошон үчүн коррупция деген берене менен мындай сотко чейин алып барышы керек, анан сот аныкташы керек. 2 миллиард сом каяктан келип чыкты? Эмне үчүн 2 миллиард сом? Жанагы жактоочу ошон үчүн судья болуп баратат. Эми баягы бири-бирине мындай бап келген, мындай төп келген нерселер көп да бул жердечи. Булар анткени бири-бирине ушунчалык чырмалышып калган, ажырагыс болуп калган, элди уруу ойнобой эле ар нерсени чечимдерди кабыл ала беришет отурупчу. Эмне үчүн Матраимов 2 миллиард төлөш керек? Ал балким андан аз уурдагандыр, балким андан 100 эсе көп уурдагандыр. Ошону эмне үчүн ошондой ченешпейт? Келди, 1-2 сааттан кийин эле 2 миллиард төлөйт, болду. Уурлардын бардыгын, коррупционерлердин бардыгын ошентип актай берсе болобу? Экономикада отмывание деген түшүнүк бар да, отмывание денег деп коет го. Адалдоо. Ошентип эле атын адалдап кетсе болобу? Мисалы 100 миллиард сомуңузду уурдап алдым. Мен деги 2 миллиардты кайтарып бердим. Сиз ыраазысызбы ошого? Мен позициям ушундай, ал мыйзамдын да позициясы. Канча миллиард уурдаса, сот журналисттик иликтөөлөрдү карап чыгып, прокуратура органдары карап чыгып, андан биздин колубуз жетпей калган. УКМК өзү далай маалыматтар отурат да. Аларда аябай көп маалымат. Биз билбей калган жактарын карап чыгып, канча миллиард уурдаса ошонун баардыгын кайтартышы керек. Анан жазага тартышы керек. Коррупция деген берененин арты камак, түрмө. Ошол УКМК билет бардыгын. Эмне үчүн кыска аралыктын ичинде эле Матраимовдун өзү жана 40 адамы биригип схема түзүп алыптыр деди. Буларда мурдатан эле маалыматты билген текчеге топтоп туруп коюп койгон. Биз далилдей албаган башка дагы кыңыр иштери бар. Кече жакында Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев айтты. Лже транзит деген бар деп алып бышыктады. Биз деле аны билчүбүз. Бирок мындай экрандан сүйлөп чыкканда далил бере албасак, Матраимов бизди далили бар кагаз менен утам деп сотко берип аткандан кийин далил бере албасак бери жактан жөн эле утуп алат да. Лже транзит деген эмне? Европадан кымбат баа сигареттер кирет, ал Тажикстанга өтөт деп жазып коюшат кагазына. Иш жүзүндө ал Россияда калат, жанагы сигарет жүктөгөн фуралар. Документи, фуранын номерлери бизге келет дагы, анан биз Тажикстанга өткөрдүк деп биздин бажычылар адалдап беребиз. Адалдап берет. Контрабанданы мындай өтүп кетти деп коюшат да. Евразия экономикалык биримдигинин аймагына өтүп кетти деп коет. Эмеси чын-чында товар кала берет. Бул жерде бир топ өлкөнүн бажычылары коррупцияга аралашкан да. Түпкү маңызы ошондой, бул жерден 100 миңден долларга чейин алып турушат ар бир КАМАЗдан, ар бир фурадан. Бул бир коррупция бар. Анын да башка жактары бар. Биз билебиз, бирок мындай кагаз менен көрсөтүп мынтип айтып бере албайбыз. Буга биздин журналисттердин колу жетпейт. Муну атайын кызмат, муну ошол тиешелүү органдар кылса болот. Жанда оперативдүү кармоолорду уюштурса болот мунун негизиндечи.
Аларда саясий эрк жок, мунун баарын кылып келген эмес, буга чейин кылган эмес. Азыр деле кылбай эле турат. Транзитте өткөрө беришет. Транзитте өткөрө берет, бирок чын-чынында башкача. Ошондо бул жалгыз эле Матраимов эмес, Кароол дейли. Кароол Матраимовго бурулуп калды да, бирок балким азыр башка адамдардан, негизги группадан да, негизги топтон алаксытуу рас бул мындай мокочо көрүнүп калды, ушул менен элдин көңүлү алгыды боло берсин деген дагы аракет жүрүп аткандыр балким. Мен буга мындай жана 40 киши ким ал? Ал 40 кишини биз тизмелеп атап бербедикпи мына. Бирок эми УКМКнын атынан аталбайт аттары. Ооба. Айтсын да, ачык айтсын да. Матраимов менен эмне сөз болгонун, эмне үчүн 2 миллиард болуп калганын ачык айтсын да аларды. Мен дагы бир баса белгилеп кетейин. Ал киши экономикалык кылмыштар үчүн гана жооп бербеш керек. Ал жерде жанагы Кимсанов айтып атпайбы? Али Токтакуновду өлүп бүтүрүү алып кел деп. Ошондой мыйзамсыз буйруктарды бергенби, бербегенби? УКМК териштириш керек ушуну. Кимсановдон сурасын ошону. Кантип берген, эмне кылып берген. Андан тышкары ошол нерсени айтып чыккан үчүн Кимсанов агакка камалып токмок жеп атпайбы? Бул да бир кылмыш. Саймаити ушул бажыдагы коррупцияны өз аралашып жүргөн акча адалдоону айтып чыккан Саймаити Стамбулда киши болду болгон. Ага бул Матраимовдун катышы барбы жокпу, аны да текшериши керек. Анткени жакында Азаттыктын иликтөөсү чыкты, ал жерде айтылып атат. Аялынын жана Саймайтинин жанында жүргөн адамдар, Саймайтинин ушу Кыргызстандагы ошол таасирдүү адамдар менен Хабибулла Райым деген кишилер менен проблемасы болгон экен. Ошону айтып жүрчү эле, ошолордон корком деп жүрчү эле деп көрсөтмө беришиптир. Биздин кызматтар эмнеге текшербейт муну? Калкалап отурган Матраимовду. Мына калкалап отурган башка кишини алып таштадык. Эми биз келебиз, баардыгын жоопко тартабыз, жегендерди кустурабыз деп атат. Эмне тиги кишини кылбайт? Бир эле кишини кылып алсынчы ошо. Биз журналисттер колубузга тийген далилдин негизинде иштейбиз. Ошонун негизинде чыгардык. Суроолорду коебуз, мындай деп көрсөтүп беребиз фактыларды. Ал жерде албетте бир гана Матраимов эмес. Ал жерде ошол бажычыдан баштап президентке чейинки из көрүнүп эле турбайбы? Мына Атамбаев бүгүн камакта колдорунда турат. Атамбаевди суракка алсын. Кулматов үй камагында суракка алсын. Башка бажычылар бар, колунда турат, алсын. Жээнбековду да суракка чакырып алса болот керек болсо. Эмне бийлик, эмнени карап отурат? Эл ушуну бизден талап кылып атат да. Ай, тиги Атамбаевди иликтебейсиң, башканы иликтебейсиң. Ал иликтөөсүз эле көрүнүп турат да. Азыр тем более жанагындай келемиш саясатчылар сайрап эле атпайбы? Убагында эмне болгон? Силердин каналды азыр келатып көрдүм. Интервью берген саясатчыларды убагында мекеним Кыргызстандын тизмесин Жээнбеков менен кошо түзгөнбүз. Убагында мынандай макулдашуулар болгон деп президентти сатып атпайбы, өздөрү иштешип жүргөн. Суракка алсын ошолордон, ырдап беришет. Биз журналисттер мындай башка азыр бийликте турган күчтүүлөрдү иликтейли. Атамбаев түрмөдө жаткан бир пенсионер. Аны бийлик иликтеп, кустуруч акчасын кустуруп, дагы жылын кошуп камасын, Кулматовду да камасын, кылмышы болсо Жээнбековду да камасын. Ал ошолордун иши да. Биздин ишибиз материалды алып чыгып жарыялап коюу. Анан мен ошол журналисттерди сен аны кыл, муну кыл, иликте аягына чыгар деп атканды түшүнөм. Себеби бир дагы мамлекеттик органга ишеним жок. Коррупциялык индексти, коррупцияга байланыштуу сурамжылоолорду карасаңыз, биринчи орунга чыгат. Ким чыгат? Таможня чыгат, ким чыгат? Сот чыгат, АКС чыгат, МВД, прокуратура чыгып атпайбы? Анан алар ачык да эмес элге. Мен мына бардык Инстаграмда, Фейсбукта, Твиттерде, Ютубта Али Токтакунов деп бадырайып турат, жазышат мага. Мактоосун дагы, сынын дагы, каралоосун дагы жазат, личкага жазат, анан жооп берем. Азыр журналисттерден башка, балким иликтөөчү журналисттерден башка булардын ишине турганы калбай калды. Ошон үчүн бизге кайрылат. Биз ошол эле карапайым эл сыяктуу эле полномочиябыз бар. Мен тилимен башка куралым жок. Камай албайм эч кимди. Эч кимди мындай штраф сала албайм.
бирок ошентсе дагы биз баары бир элдин мүдөөсүн угабыз, аткарабыз, сооротчусун сооротобуз, анан жанагы маалыматын алабыз, иликтейбиз, жооп беребиз. Анан ушундай бир немеде туруп, маалымат толкунунда дейли, очогунда дейли да. Очогунда туруп, Али Токтокуновдун азаттыктан кеткендиги журналисттик чөйрөдө мындай бир күтүүсүз жаңылык болду, кыргыз журналистикасында дейли. Эмнеден улам кеттиңиз? Жана мындай пафосу жок туруп, мындай реалдуу себебин айтсаңыз. Мен пафосу жок эле сүйлөп атат окшойм ба? Жок, мен азыр пафос айтты деген жокмун. Негизи мындай саясатчылар менен сүйлөшүүдө кыргыз элиме кызмат кылам деген сыяктуу сөздөрдү айтат го. Саясатчылар жок, андай эмес. Мен реалдуу себебин уккум келип атат да. Ал жөнөкөй эле себеп. Мен азаттыктагылар менен абдан дос, сый мамиледемин. Эч кандай жандай карамышык, аламышык деген сыяктуу болгон жок. Болгону Кыргызстанга келип, журналистикадан дагы башка иштерди кошо кылам. Мен ал иштерди балким азаттыктын журналисти боло туруп кыла алмак эмесмин. Ошон үчүн Прагадагы ишмердигимди токтотуп бул жакка келдим. Өз алдынча иликтөө борборун түзүп, биз иликтөөчү балдар кыздарды тарбиялап көбөйтүп, андан тышкары башка дагы активдүү ишмердикти кылабыз. Прогрессивдүү катмары бар коомчулуктун. Элди алдыга сүйрөйлү. Ай бир адам бололу, мамлекет бололу. Биз бири-бирибизди сөгүп эле, анан кийин ушинтип эле мындай баягы ит жыгылыш болуп эле, каруселде тегеренип эле отура бербейли деген адамдардын тобу бар. Ошолорду топтойн, ошолор менен активдүү иш алып барайын деп келдим. Азаттыкта жүргөндө бир гана журналистика менен гана алек боло аласың. Мен андан башка дагы нерселерди кылгым келди. Ал жакта Прагада жүрсөм, мындай айлыкты алып, комфорттуу жашап жүрө берет экенмин да. Бирок Кыргызга дагы көбүрөөк кызмат кылгым келди. Бул пафосу жок айткан. Ошол эле, башка иш эмеси жок. Мен күндө чалып сүйлөшүп, кесиптештерим менен маселелерди талкуулап байланыштасыз. Турам, алар менен эч кандай таарынычым жок. Мен ушундай деңгээлге көтөрүп, ушундай журналисттик бийиктикке чыгарган Азаттыкка дайыма рахмат айтам. Азаттык бул чыныгы журналистиканын мектеби. Айыркен Саймаити темасына келсек, ал киши кандайча байланышып калды? Эң биринчи байланыш. Биринчи иликтөө чыкканда менимче бир 99% эл көрүүчүңүз да. Ойлогон жок болуш керек, сиздин маалымат берүүчү информатор ошол киши өзү депчи. Ал кандайча байланышып калды? Эмне үчүн Али Токтокунов иликтеп калды? Эми мындай башка журналисттер Азаттык деген чоң мекемеде. Же бул жеке байланыш болду? Эмне болду? Жеке байланыш болгон жок. Ал өзү буга чейин бизге байланышка чыккан. Анан улан раматылык каза болгондон кийин бир топко чейин биз депрессияда жүрдүк да. Жоготуу азыркыга чейин деле ишенбейбиз. Анда иликтөө жасалбай калды. Ошон учурда мен жетекчиликке кат жаздым. Бишкекке барып бир ай, 1,5 ай жүрүп, мындай материалдарды эме кылып келейин, иликтеп келейин деп. Ошол учурда Саймаити байланышка чыкты. Миңдеген башка адамдар сыяктуу эле Азаттыкка кайрылган. Байланышка чыкты. Анан биз ишенбейсиң да бардыгын элечи. Маалымат берем деп аткан. Прагага байланыштуу эмне кылды? Маалыматка берем деп аткан адамга ишенбейсиң да. Анан ошол катары эле маалыматын алдык. Биринчи ал Бишкекке чыккан. Маалыматын алып, изилдеп, текшере баштадык. Анан мен жолуп карасам, документтер оригинал документтер бар экен. Кээ бирлер копия экен. Анан баардыгын салыштырып, тиги жак бул жагын карап, анан анализдей баштадык. Эмне үчүн биринчи иликтөөдө айткан жокпуз? Себеби дегенде ал суранды, менин өмүрүмө ушундай коркунуч бар. Мен аны тобокелге сала албаймын деп. Анан ошон үчүн биз форматын бир аз башкачараак кылдык. Анан андан иликтөөдөн кийин дагы жанагындай отзывдар болуп, башка да маалыматтар түшөбү деген үмүт болду. Бирок мен айтып коюшум керек, Саймаитини мындай страховка катары мен айттым дагы. Мен эртең танып кетсем эмне кыласың? Моунда маалымат барын ал мисалы үчүн басымдын астында жок, мындай деп коюшу мүмкүн эле да. Ошон үчүн тиги эч жакка чыгарбайбыз, бирок сенин интервьюңдү страховка катары мен жаздырып коюшум керек деп. Жана видео байланыштыбы? Анан ошол видеону жаздырып алганбыз.
Анан болбой эле бул жанагы биз иликтеген адамдардын байланышы чоң окшобойбу? Анын үстүнө алар маалымат бир 2-3 эле жерден чыгат деген ишеним болсо керек. Болбой эле Саймайтиге басым көрсөтүп жүргөн экен. Анан ошон үчүн биз анын аты жөнүн таптакыр маалымат булагы катары айткан эмеспиз. Анан тилекке каршы аны киши колду каза болгондон кийин мындай эме болбой, жашырууга муктаждык болбой калды. Анан биз алып чыктык видеосун. Ошо киши колду өлүмү күтүүсүз болдубу? Каяктан Албетте, эме Түркиянын басылмаларынан же жакындарынанбы эмне кылып анын киши колду болгонун? Жок, маалымат каражаттарынан уктум. Биз Прагада бир топ кеч таң атат да. Саат айырмасынан. Эртең менен турсам эле бирөө салып ийиптир, ушундай сиздин иликтөөңүздө сөз болгон Саймайти деген де атып кетишиптир го деп. Анан эле шак карай баштадым. Тилекке каршы окуя чын чыкты. Анан ошон ал киши каза болгондон кийин биз ал маалыматтарды мындай ачыкка чыгарып, ал биздин маалымат булагыбыз экенин айтканга туура келди. Анан эмне үчүн маалымат бердиң деп мен ал кишиден сураганымда, ал айтты: буга чейин мени токмоктошкон Кыргызстанда жүргөндө. Уруп, зомбулук көрсөтүп, кууп ийишкен. Анан мындай азыр маалымат чыгарганга мүмкүн деп ойлойм деп чыгарды. Аз убакыттан кийин Түркиянын жарандыгын алам. Ошондо да сизге да башка маалыматтарды берем. Себеби мен Түркиянын жарандыгын алгандан кийин Түркия өкмөтү мени колдоп, экстрадиция коргоп, экстрадиция кылбай коюшу мүмкүн. Ошондой учурда менин коопсуздугума дагы жакшы шарт түзүлөт. Ошондо мен сизге дагы маалыматтарды берем деп аткан. Бирок тилекке каршы ошол өзү айткан күнгө 4 күн жетпей калды. Сиз ошондо ал киши менен мындай көзмө-көз жолугуп сүйлөшүп көрдүңүзбү? Ооба. Түркиядан болду андай сүйлөшүү? Ооба, көзмө-көз жолугуп сүйлөшкөнбүз. Биринчиси ошол жанагы документтерди алган учурда, кийинкиси августта жолукканбыз. Анан жанагы күбөмүн дегендер айтып атпайбы, июндун аягында, июлдун башында келип акча алган экен деп. Эч кандай андай жолугушуу болгон эмес. Ошол акча алды деген нерсе ошого мындай бир неме берип койду дейсизби, азык таштап койду дейсизби, же бул мындай 100% карандай эле каралуу болду? Али Токтоконов информатордон акча алган деген. 100% карандай каралуу. Эми мен мисалы акча алгым келген күндө деле анчалык акылсыз эмесмин да. Ошол өзүнүн кожоюндарын, канча жыл иштешкен кожоюндарын документтерди топтоп, маалыматтарды топтоп жүрүп, алардын бетин ачкан киши эртең жанына күч келсе мен деле бетим ачмак да. Мисалы да, логика жөнөкөй эле да. Эгер акча алгым келген күндө дагы. Эгер мен акча алгым келсе, Матраевдерден алып унчукпай калат элем го. Кээ бир журналисттер ошентишти. Унчукпай калышты. Унчукпай калуу эмес, мактап чыгуу үчүн көбүрөөк алып атат го дейм. Кылмышты аткарды деп Түркиянын бийлиги ошол Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу 4 жаранды кармаса керек эле маалымат чыккан. Анан кылмышты аткаруучу бар болсо, буйртмачы кимдер деп ойлойсуз? Азаттыктын иликтөөсүнөн кабардар болдук го өткөндө. Ошол жерде тиги Саймайтинин аялынын көрсөтмөсү, Саймайтинин жанында, ошо атып кеткенде жанында болгон адамдардын көрсөтмөсү турат. Ошол жерде алар айтып атат, анын бул жакта проблемасы жок эле эч ким менен. Түркияда. Ал Кыргызстанда ушундай Раим деген адам менен, анан дагы бир Хабибулла деген адам, Хабибулла Пахливан деп атат. Хабибулла Палван деген адам менен, ал Хабибулла Палван деген Хабибулла Абдыкадыр. Ошол менен проблемам бар, ошолордон корком деп айтып жүрчү эле деп атат. Бул ошолордун көрсөтмөсү. Бул мындай ойлонууга жеп таштайт. Анан мен кандайдыр бир сөздөрдү айтып, манипуляциялап көз ачыктык кыла албайм, мен ошолорго таянып атам. Андан тышкары биздин кызматтар Түркия менен байланышы бар. Сурап алсын тергөөнүн маалыматтарын. Берсин. Баса ушул Саймайтинин аялынын жана ошонун жанында болгон адамдардын көрсөтмөсү биздин ички иштер министрлигине эбак эле келип түшкөн. Эсиңиздеби, жана ошол Мамутовдун комиссиясына ички иштер министринин орун басары келип, Түркиядан ушундай маалымат келди, анан мына адамдар аткан, мындай көрсөтмө беришкен деп айтып атпайбы?
алар биздин ички иштер министрлиги, мына сиздин кагазыңыздан көрсөтпөйм, ушундай доклад келсе, докладдын мындай жарымындагын гана айтып, биягындагы жанагы аттарды жашырып коюшкан. Конкретный көрсөтмөлөрдү жашырып коюшкан. Бул үчүн ички иштер министрлиги керек болсо жоопко тартылышы керек. Атайын мындай маалыматты жашыруу, элдин көз карашын башкага буруу, элдин көз карашын буруу, УКМК тем более УКМКны биз Кудай буюрса кеңешип атабыз адвокаттар менен. Тиешелүү ошол кездеги жоопкерчилигин, эме жетекчилерди, журналисттерди каралаган үчүн жоопко тартуу маселеси боюнча. Мен ошону улантайын деп турам. Сизге мындай бир нече жолу коомчулукка маалымат берилгенде, ошол эле депутаттык комиссиядан, УКМКдан Али Токтокуновго колубуз жетпей атат, андан көрсөтмө алуу мүмкүн болбой атат деп сиздин тиги Европада жүргөнүңүз мындай шылтоо балким не болуп атты да. Эми келдиңиз, анан ошо орган сизге кайрылып, кайсы бир мындай бош калып турган эме пробелдерди толтурдубу? Бир дагы. Эч ким кайрылган жок. Бир дагы кайрылган жок. Мен келдим мына, канча убакыттан бери жүрөм Кыргызстанда. Кайрылып болгон жоксуз. Кайрылган жок. Себеби ошондой маалымат берилип атты да, Али Токтокуновго колубуз жетпей атат деп. Ал жөн эле шылтоо. Азыр каерге кол жетпеген каер бар? Адамдын колу Марска жетип атпайбы? Видеодон чалса мен туруп алып түз эфирден жооп берет элем. Бул бир. Экинчиден, мен Кыргызстандын Венадагы элчилигинде каттоодо турган консулдук атайын. Анткени Кыргызстан ошо мени издеп калса ошол жерден тапсын деп. Кыргыз өлкөсү мени чет өлкөдөгү жараныбыз чет өлкөдө деп тааныды. Ошол консулдукка бара калып интервью эме алса болот эле, сурак алса болот эле менден. Үчүнчү жолу чех полициясына кайрылып бизге сурак алып бергиле десе болот эле. Бул толтура жолдор бар. Алар жөн эле аксымданып, жөн эле калп айтып коюшту. Эми бул ушундай калп каралоо менен алектенип жүрүп биздин органдар көнүп бүтүптүр да. Ошо УКМКдагылар ойлоду, ушинтип пара алды десек, Алинин атына көбү жабылат, унча албай калат деп анан жанагы шайка ошентип ойлоду да, бирок кылым кыйшайган жок да. Бирок ошентсе дагы биз адвокаттар менен, юристтер менен кеңешебиз. Мындай нерселер дагы мындай боло бербеш үчүн биз алардын жоопкерчилигин кароо маселесин сөзсүз сүйлөшөбүз. Кайрылбасыңар, аябай жаныңарга катуу баткан мындай бир териктирген эмне комментарийлер болот ошол маалда? Андай болгон жок. Себеби дегенде акыйкат ким тарабында экенин эл билип турду да. Адам өзү да билет. Ооба, анан мен өзүм да билем. Менин ак экеним өзүмө жана Аллага белгилүү. Мен дароо атама чалып айттым. Мен эки кишинин алдында отчет берем. Чоң атама, анан атама айттым. Мына силерден эч нерсе жашыра албайм мына. Мен мындай айтып турам, ушундай сөз болуп атат, бирок мен таптазамын. Бул УКМКнын каралоосу болбогон жала. Ошо башка эч кимге актанып, андай мындай деп айтпайм. Ошентип айттым, болду. Көңүл тынч. Анан Азаттыктын редакциясына мен 1 жыл ичиндеги банктык документтеримди чыгарып барып бердим мына. Мен бир эле банк счетум бар, келинчегим банк счету мына. Эч кандай 100 000 же 50 000 келип түшкөн эмес деп. Алар сурадыбы же сиз өзүңүз ошондой мен өзүм демилге көтөрдүм. Көңүлдөрүн тынчтайын дейсизби? Ооба. Ошондой эле мындай. Сиздин кызматтан кетүүңүз ал иштерге тиешеси жок. 1 да грамм тиешеси жок. Мен Сооронбай Жээнбеков жөнүндө сурайын деп турам. Сөзүңүздү бөлүп коеюн. 1 грамм да тиешеси жок. Мен жана айткандай эле журналистикадан тышкары да башка иштерди кылайлы деп келдим. Азыр жана орг вопростор чечилип атат. Жакында жарыялайм. Кандай иштер болот, эмне болот, биз эмне буюрса чоң кадамдарды кылабыз. Сооронбай Жээнбеков, ал кездеги президент, сиздин көз карашыңызда ким ал? Коррупциялык схемаларды, анан аны уюштурган адамды калкулоочубу, же болбосо ошол иштердин бир шериктешиби, же бир эч кимге мындай бийлигин көрсөтө албаган, кол буту шалып калган бир бечара болду. Эмне болду? Сиздин көз карашыңызда Сооронбай Жээнбеков ким? Сооронбай Жээнбеков менен мен бир жерликмин. Каралжа районунан. Каралжадансыңар. Мен ал кишинин мүнөзүн жакшы билем. Мындай жеке тааныштыгыңыз каттоо бар да, жеке тааныштыгым деле бар. Ал биздин туугандар менен мындай дос катары катташып турат. Ал абдан адам катары жакшы киши, жумшак, мындай адамдын көңүлүн калтырбаган,
мыкты каалоо тилектерди айтат, көңүл айтуу, жанагындай кыргызга байланыштуу мындай моралдык колдоо маселесинде мыкты мындай иш алып бара алат, уюштуруп жасай алат да. Ошондой жагынан алганда алдына мындай киши салдырбайт. Бирок президент катары туруус эмес экендигин ошол биздин коррупциялык иштерге болгон реакциясы көрсөттү да. Ал киши билесизби, журналисттерден бизге жардам бергиле, коррупцияны чогуу токтотолу деп абдан жалындуу сүйлөп, кайрылуу біз жасаган. ушундай деме уралдык да анданчы. Анан үстү мен ал кишини жеке тааныгандыктан коюш кишиге жардам берели. Атамбаев эле мынтип эле чүнчүтүп эле ар нерсе деп атат, 3% деп атат, анан бир нерсе деп атат, жардам берели деп тигин баштап алып чыктык да. Мына ушул иликтөө, мына коррупциянын жүзүн ачып бердик, коррупционердин. Ушуну жоопко тартса, анан мындай рейтинги көтөрүлсө жакшы болот баардыгыбызга деген ой болду да, расчет болот да. Анан ошентип эле алып чыксак эле эчтеке жок. Факты бергиле деп Бир да реакция жок. А факты бергиле дегенде тиги кача албай калганда айтып атпайбы, алдынан чыгып суроону берип эме кылганда. А болбосо ага чейин бир да реакция кылган жок да. Текшергиле деп Финполицияга айтып койду, анан алары эчтеке жок, нары бери жүрүштү го. Тилекке каршы мындай курч президент боло алган жок, журт атасы боло алган жок. Мындай адам катары жакшы киши, саясатчы катары, эл башы катары, журт башы катары жөндөм эмес экенин көрсөтүп койду. Тилекке каршы чын жүрөктөн кээ бир мындай кошоматчы жердештерим мындай эме кылат экен, ушу али эле ушу тосуп койду Сооронбай экебизге депчи. Мен абдан жардам бердим. Абдан жардам берүү ниетим болгон деп айтам. Жакшы мүмкүнчүлүк бердиңиз. Албетте. Албетте. Мына тиги 2 миллиард болсо дагы төктүрүп койушту го, мойнуна алдырып коюшту. Албетте бул абдан болбогон сумма. Бул мындай кандай десем, бир мычык чыккан сыяктуу көрүнүш, бирок ошентсе да бир аз результат болду да. Ошону айтам, ошону Жээнбеков деле кылса болот эле. Колунан келет эле. Президенттен жогорку бийлик кимде бар? Бирок негедир кыла албай койду, эмнеге кыла албай койду, түрдүү догадкалар бар, аны эми өзү жана Кудай билет. Ошо экөөңөрдүн бир райондон болгонуңар мындай айылдагы катыштар, аксакал, көксакал деген бар, тууган урук бар, сизге басым болчу эле ошол неме силердин ишмердүүлүккө карата? Болду. Ооба, мен таң калдым да. Биз Матраимовго байланыштуу коррупцияны ачып атсак, эмнеге мындай Жээнбековдун атын кошуп бизге кайрылат? Андай адамдар болду. Анан баш көзүнө карабай эле ушу кимде күч болсо, кимде бийлик болсо эле ошого баш уруп эле этегине намаз окуган кошоматчылар бар го. Андай ар бир районда, ар бир айылда бар да. Ошондой кошоматчылар чыгып алып, бай ушу али эле ушу иштетпей атат. Ушул эле ушинтип тоскоолтат өзүнүн акасына деп. Мындай элге сасык мнениясин, сасык оюн таңуулаганга аракет кылышты да. Бирок чындык деген бар да, ал кашкайып чыгып турат. Менин туугандарым да ортого салышты. Туугандарым айтышты, үкөм, сенин ишиң туура, бирок ушундай басым болуп атат бизге. Сен таразалап карап көр деп. Мен болсо айттым, биз эч кандай бирөөнү каралган жокпуз. Эч бирөөнү ак жерден эле алып чыгып алып көргө салып аткан жокпуз. Мына факты, мына бар. Мына ушу фактыны алып туруп ишке ашырса, дагы иликтөө жүргүзүп туруп аягына чыкса, уурдап кеткен каражаттарды элге кайтарып келсе, Жээнбеков азамат эле болот да. Ошону кыла алган жок. Азаттыкта бир нече жыл иштеп калдыңыз. Сизди коомчулук ошол мекеме аркылуу тааныды. Анан ошол азаттыкка карата бийлик мындай өзүнө жакпай калганда тикелей түрдө, айрым учурда мындай кыйыр түрдө булар батыштын саясатын жүргүзөт, Американын акчасына багылат деп эле сындай берет да. Анан ошондой сындарды эл дагы, элдин кайсы бир катмары дагы сиңирип алат да. Жүдөтөбү ошондой сындар? Кимге кандай, бирок мен маани бербейм. Жанагы эмелер ойлошот окшойт, ушу
каралаган комментарий жазып койсок али окуп кыжалат болгондон кийин настроение болуп депрессияга түшөт депчи такыр мындай кылым кыш айтпай кээделерин окуп алып күлөбүз аябай. Ошол сыяктуу эле Азаттык Батыштан каржыланат, анан ошонун Батыштын сөзүн сүйлөйт дегендер күлкү келерлик эле. Керек болсо Батыштан ошол эле Америкадан эң көп акчаны Кыргыздын өкмөтү алат. Анан ошол өкмөт алып кимге берет? Элге берип атпайбы? Пандемия учурунда эң биринчи болуп Америка колсунда. Мына акча, мына медикамент ал, мына тиги коргоочу кийимдерди ал деп. Дүйнөлүк банк, башка банктар ал каяктан акча алып берип атат? Ал ошол эле Америкадан башка батыш өлкөлөрүнөн топтолгон фонддон алып Кыргызга грант, Кыргызга кредит берип атпайбы? Муну эмнеге эске албайт? Бийлиги барлар айта берет, КТР, МТР, ЛТР баардыгын оозу менен ошентип элге сиңирип атып, мындай көрсөтүп койгон да. Батыштан көбүрөөк ошолор акча алат. Азаттык эмес. Анан Азаттык кайсыл жерде мындай Американын саясатын жүргүзүп ошолдун ой пикирин таң болуп атат. Демократия деген Американын ой пикири экен. Демократия деген бул дүйнөлүк баалуулук, сөз эркиндиги дүйнөлүк баалуулук, адам укугу дүйнөлүк баалуулук, бейбечаранын укугун коргоо бул дүйнөлүк адамзаттык баалуулук. Болгону ошолор нерселерди, ошол адамзаттын баалуулуктарын коргоп калууга каражат Америкада көп экен, бай өлкөлөрдө көп экен. Алар мындай жол, пол проблемасын чечип салган экен. Анан баягы акчаларын ошондой нерселерге жумшай алат экен. Ошол эле болгону. Башка өлкөлөрдүн бутуна туруусуна жардам бере алат экен. Ошол эле эртең дагы барып акча алышат Кыргыз өкмөтү. Ошол эле Садыр Жапаров Батыштан акча сурайт, көрөсүз. Сурап эле атпайбы? Россиядан акча сурады, Кытайдан акча сурайт. Ошол эле Атамбаев, ошол эле Бакиев, ошол эле Акаев, ошол эле Отунбаева баардыгы. Мындай 200-лүк кылбаш керек да. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Бийлик каалагандай формада кете албай калды азыр. Бийлик эмнени айтып койсо эле чындык болбой калды. КТР айткан нерсе элдин кулагына жетип, анан ошол көкүрөгүнө сиңет болбой калды. Альтернативалуу булак бар, башка маалымат бар. Элдин азыр акылдуу, абдан мындай маалыматтуу, маалыматтык монополия жок. Ошон үчүн жана биздин иликтөөлөрдү 100 миңдеген, миллиондогон адам көрүп, талдап, баасын берип атпайбы? Матраимовдор боюнча теманы жыйынтыктачу болсок, алар эми 2 миллиард төлөдү. Иш азыр тергөөдө деп атат УКМК. Сотко жете элек ал. Өткөндө саясатчылардын бирөөсү айтып кетти, эгер сотко жетчү болсо, ал балким 5 миллион сом төлөп кутулуп кетет депчи. Эми мындай расмий жана тергөө менен иштешүүгө баргандыгы үчүн деген азыр бизде неме кодексте ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Эми бул башка тарабы. Эми өзүнүн адвокаты судья болуп отурса 5 сом деле төлөп кутулуп кетиши мүмкүн. Ушундай жол менен ал кишилердин аты акталып кетет, реабилитация болуп кетет деп ойлойсузбу? Ойлойм эле эмес, ишенем дагы. Эгер ушинтип эле мышык чычкан ойноп, бийлик эптеп, мынтип алып барып туруп, будамайлап бүтүрөбүз десе. Бирок эл ошого чыдайбы деген маселе бар да. Эл ошону кабыл алабы, ашкылабы? Кабыл алабы деген маселе бар да. Анткени ал мыйзамдуу жол эмес да. Мыйзамда четко жазылган. Коррупция деген берене бул, зомбулук деген берене бул, башка берене бул, анын жазасы мындай. Аны соттор жакшы билишет. Ошол ал менин пикиримен көз каранды болбош керек мыйзамдын чечими. Ал ошол мыйзамга жараша жазасын тартышы керек болгону ошол. Учурдагы бийлик менен ымаласы таасири бар деп ишенип турасызбы? Ошого көзүңүз жетип атат да. Бар. Жанагындай жол. Учурдагы бийлик Мамытов. Мамилесин биз далилдеп бербедикпи? Учурдагы бийлик Ташиев, мамилем бар, чалышып турам, ал жакшы киши деп айтпады беле? Садыр Жапаров бир топ узак убакыт түрмөдө отурду, мындай башка бир истеблишмент менен байланышы болгон жок. Мен ишенгим келет, ал киши менен байланышы жок деп. Садыр Жапаров эгерде президент болуп шайланып калса, эл андан күтөт. Эл дагы азыр ушуга ишенгиси келип турат. Байланыш ушунуку жок болсо керек депчи. Ошолордун катарында мен дагы ошондой ишенгим келет. Аны далилдейсин. Ал үчүн бул кишиде убакыт азыраак, бирок президент
мамлекеттик же болбосо баягы баардык эле премьер министр же жетекчилер үчүн бир убакыт бөлүнөт го. 100 күн убакыты. 100 күн. 100 күндө кыла алса кыла алды, 100 күндө кыла албаса аны 5 жылда да кыла албайт. Ал 100 күндө пекер чектеген эмес да. Политологияда же болбосо ошол мамлекеттик башкарууда 100 күн абдан ролду ойнойт. Ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө жаңы шайланып келген президент же ошо өлкө башчылары 100 күндүн ичинде бир нерсе кылып результатты көрсөтүп калайын дейт. Ошол результатты биз Жапаровдон күтөбүз, эгер шайланып калса. Ал результат кандайдыр бир индикатор болуш керек. Биз эч кандай индикаторду көрө алган жокпуз азыр. Матраимовдун ошол кадрлары бажыда иштеп атат. Атайын кызматта иштеп атат. Ички иштер министрлигинде иштеп атат. Финполдо жүрөт дагы деле. Мындай эле бир элге көрүнгөндөрүн эле алып коймуш болушту, бирок биз билебиз да. Ошол топ Садыр Жапаровда. Биз анын кадамдарын күтөбүз. Жакшы. Али келечек пландарыңыз жөнүндө сурайын деп аткам. Ал жөнүндө учкай айтып кеттиңиз. Жакында жаңылыктар болот деп атасыз. Анан сизди саясаттан күтсө болобу? Болот. Жакшы. Анткени коомчулук түртүп атпайбы? Сен ушул ишти аягына чыгар деп. Биз кантип аягына чыгарабыз? Журналисттин жарыялап коюудан башка ыйгарым укугу болбосо. Биз барганга аргасыз болобуз, анткени биздин иликтөөнү парламенттен колдоп коштоп аягына чыгаралы деп кызыктар болгон адам болгон жок да. Бир нече эле депутат болду. 10го жетпеген, 5ке жетпеген эле. Тескерисинче мамлекеттик машиненин алдында туруп алып баардыгы тебелеп атпайбы? Анан биз бир эле нерсени, бир чоңдай коррупциялык схеманы ачып бердик. Эгерде биз ошол жакка барганда, башка ыйгарым укуктарга ээ болгондо, биз башка дагы толтура коррупциялык көрүнүштөрдү ачканга жөндөмүбүз бар. Биздин азыр тилектеш жигиттер, кыздар бар. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Мындай чечим элек, бирок албышат. Анан бул жерде жана биздин иликтөөдө эл көпчүлүгү фамилияга көңүл буруп атпайбы? Ал жерде биз алып чыккан башка көптөгөн нерселер бар. Ошол Саймаити Кыргызстандан акчаны сыртка адалдап которуп аткан учурда Саймайтинин артында тигилер турушту да. Ошондой 700 миллион, 900 миллион доллар которулуп атканда бир 10дон ашык банктан чыккан да. Отмывание болуп. Биздин банктарыбыз ошондой отмывание болуп, отмывание менен алектенген ландромат болсо, банк болуудан калат да. Ал кылмышкер эле болуп калат. Ошол банктарды иликтеш керек. Анан ошондой Матраимовдун кыңыр иштерди кылган өнөктөшүн Хабибулла Абдыкадыр менен ошондогу Финполдун башчысы Бакир Таировдун жакын туугандары бизнес өнөктөш болуп атса, анда Финпол ошону иликтейби кайра? Чаткалда, чаткалда ген иштетип атсачу. Анан кайра бир табактан аш жеп атса кайра иликтейби Финпол ошону? Финполду иликтеш керек. Ошончо акча мыйзамсыз Кыргызстандан чыгарылып атканын билген Финразведканы иликтеши керек. Финразведкада кийин Матраимовдун кудасы отурду. Ушундай нерселерди көзөмөлгө албай, ошол кызматтардын кылык-былыктарын жаап жашырып аткан үчүн мыйзамдуулукка көзөмөл салган прокуратура иликтениши керек. Ошончо досьенин баардыгын текчеде чаң бастырып жаткан үчүн УКМК иликтениши керек. Ошонун баардыгын колдоп коргоп аткан Сооронбай Жээнбеков иликтениши керек. Алмазбек Атамбаев иликтениши керек. Бул мындай баардыгы мындай шурууга тизгендей чыгып, мындай коюп элди ынандырыш керек. Ошондо эл ынанат. Анан 2 миллиард сом алып койду белек, анан кийин тиги соода борборун өткөрүп берди, анан ошо менен ОМИН, эми чет өлкө жагын иликтейбиз деген бул баланын оюну. Эми ошол схемалар учурда мына бүгүнкү күндө сынды деп ойлойсузбу же дагы деле иштеп атабы? Сынганына көрсөткүч керек да. Сиз экөөбүз бир дагы көрсөткүчтү көрө албай атабыздар. 2 миллиард төлөдү дегенден башка эч нерсеси жок. Аны дагы төлөдү. Анын чегинде эле көрсөткөн жок. Азыр мага жазып атышат, чегин көрдүңбү депчи. Чегин көргөн жокмун мен. Бирок расмий органдын эле билдирүүсүнө мындай ишенип атам да, Минфин, Ташиев, башкалардын.
Анан жанагы бажыдагы коррупциялык схемага аралашкан 40 киши деп атпайбы? Аны да кемитип келатат. Ой, мынанчасы аралашпаптыр, биз жөн эле мындай белгилеп коюппуз депчи. Бирок чын-чынында 40тан да көп. Жээндери, күйөө балдары, инилери, тиги достору, классташтары, өкүл балдары бардыгынын тизмеси УКМКда бар, досьеси бар. Алар 5 мүнөттө бардыгын жарыялап кое алышат. Ага саясий эркеле керек. Ошону да кылбай атышпайбы? Ошону кылса, ошол көрсөткүч болот эле. Азыр ошол биз атын атап берген таможнядагы адамдары бирөө больничный алып жүрөт, бирөө дагы бир отпуск алып, ошентип нары бери мындай жүрүшөт. Анан ушинтип атышат, биз аларды чөптөн ылдый боло турайын деп, биз аларды жоопко тарта албай атабыз, тиги буга кылып атабыз деп биздикилер оозун куучап менен ачып атпайбы. Эл талап кылып атабы? Саясий эркиң барбы? Жаса. Болбосо сен мурдагы президенттен, мурдагы бийликтен айырмаң жок. Силердин иликтөөлөр бул тармакта уланат, бул багытта. Иликтөөлөр сөзсүз түрдө уланат. Коррупция бул желмогуз. Коррупция ал бардык элдин ырыскысын жейт. Биз айтып атпайбызбы, ресурсубуз аз эле деп. Тоо кен тармагы, салык, анан мигранттардын акчасы. Бажы тармагы. Ошол жактын бардыгынан жеп атса, элге эмне акча түшөт? Мына бүгүн пенсияны төлөй албай, Россиядан $20 миллион сурады. Россия берди. Бул бечаралык да, бул кайырчылык да. Эмне үчүн кайырчылык болуп атат? Элдин ырыскысын ошол коррупционерлер жеп кеткен үчүн болуп атат. Мындай боло берет дагы. Анткени алар ошол кармушкадан кете элек. Ошол жерге таза адамдар, системага таза адамдар келип, мындай жүрөгү ак адамдар келип, чындап эле мындай бир тазалайм деген адамдар келсе, бир өзгөрүү болот. Кыргызстан мындай чакан эле өлкө. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу динамикалуу өлкө, коому жандуу аябай. Биздин коом алга умтулуп турат. Чогуу бир оңдоп кетсек болот. Ишенесиз ошондой болот? Мен ишенем, мен көрүп турам, көзүм жетип турат. Кандай кылса, кандай болгондо өнүгүү болот. Эл ушу бир мындай бир жолу сатылбаса да, жок дегендечи. Бир жолу сатылбай, бир эксперимент кылып бир жакшы бир команданы алып келип алса, аң сезимдүү боло туруп, акчасы боло туруп добуштарын сатып атпайбы? Керек болсо, ошол элдин өзү коррупционер болуп кетип атпайбы ушундай болгондо? Бир нече жолу былтыр реакция деген аталышта түгүл могу кыштын ызгар суугунда да өттү да, Бишкекте митингдер, иш-чаралар өттү. Жарандык коомдун реакциясы, то есть бийликтен реакция талап кылып. Анан быйылкы парламенттик шайлоодо Бишкекте Мекен Кыргызстан жеңүүчү болду. Таң калтырдыбы жыйынтык сизди? Көңүл калтырды, бирок кийин Марлен Маматалиев айтпадыбы, Мекен Кыргызстандын мүчөсү. Биз 12 миң агитатор жалдадык Бишкектен деп. Ар бирине 25-30 миң сомдон айлык төлөп бердик деп айтып туруп, анан ал дагы айтты да, биз ушуну менен агитаторлорду сатып алдык, ал мындай добушту ушундай жол менен сатып алдык деп айтып атпайбы? Аймактарда андан азыраак акча төлөп, андан көбүрөөк агитаторлорду жалдап сатып алышты да. Муну өздөрү эле сайрап айтып чыгып атпайбы? Интернетте тарап атпайбы? Эй, трансформатор бербедик беле? Добуш бербей койдуңар, алып келип бер трансформаторубузду деп. Мына кыңыр иши 40 күнгө жетпей чыгып атат го. Өздөрү айтышты. Бул менин эмес, ошо өздөрүнүн айткандары. Өздөрүнүн сөзүн өздөрүнө мындай каршы койсо болот. Эртең эмне болорун айткан күлкүлүү деп коет го. Эми Кудайдын планы башка депчи. Ошентсе дагы көп эле принципиалдуу адамдар болот биздин кыргыз коомунда дейли. Анан кайсы бир деңгээлге чечим кабыл алуучу бир рычагга жеткенде көпчүлүгү жазып тайып, көпчүлүгү мындай оозу майланып, тайсалдап калып атышат да. Депутаттык мандат ошондойлордун бири. Эгер сиз барып калчу болсоңуз, анан эртең кара сууда тойлоп жүрбөйсүзбү? Баягы эме бир коро депутаттар баргандай болупчу, эме устуканалы. Мен эгер эртең кара сууда тойлогум келсе, башымды тобокелге салып ушуга чейин неге биринчиликтөөдөн кийин эле тойго кошуп кетпейт белем?
Кудай буюрса мен карапайым элдин гана тарабында болгонго, чындыктын гана тарабында болгонго бүт өмүр аракет кылам. Анан мени көзөмөлдөп туруш керек, эл дагы сын айтып туруш керек, эй түз бас депчи. Мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дегендейчи. Бирок сөзсүз түрдө мен айткандай жана чоң атамдын көзү азыр да тирүү. Ошол кишинин насаатын, ошол кишинин тарбиясын, атамдын тарбиясын эске алып, мындай ыйманымды бек кармаганга аракет кылам. Ошол эле. Анан дагы бир нерсе бар да. Улан каза болду, анан мен да бир абдан мыкты медик бөлөм 33 жашында, 31 жашында каза болуп калды. Анан ошондо мындай ойлодум да, адамга гарантия жок экен. Сен эч качан 70-ке чыгасың деген гарантия жок. Башкача айтканда, бүгүн бир кылгылыкты кылып коеюн, анан 2 жылдан кийин авторитетим оңдоп кетем дегенге план түзө албайсың да. Азыр кетсең, азыр дагы мындай эл алдында жүзүң жарык боло тургандай болуш керек, мүмкүн болушунча. Ошол 2 жигит каза болгондон кийин ушул ой келди да магачы. Ошондой учурда жашоонун маңызы көп жашоо эмес, жакшы жашоо болуп калат экен да. Анан дагы бир нерсе бар да, чынында эле биз азыр Кыргызстан шундай жардын кырында салаңдап турабыз. Буга реалдуу көрсөткүчтөр бар. Тилекке каршы биз ушундай тополоң боло берет экенсиңер, силерге жардам бере албайбыз, ишеним жок деп жардам бере албай атат. Бербей атат өлкөлөр. Өзүбүздө акча жок, ресурсубуз чектелүү. Биз мындай абдан кайсалап турабыз да, ушундай учурда кризис менеджер келип, ушундай учурда мамлекетти тонобогон адамдар келип, мамлекетти тоноюм деген ниети жок адамдар келип, бир нерсе кылып кетпесе, биз азыр чоңураак акча берем деген кайсы гана өлкөгө болбосун кошулуп кетчүдөй абалда турабыз керек болсочу. Көз карандысыз, кооптуу болуп турат. Биздин эгемендигибиз деген азыр мындай жөн эле формалдуулук эле болуп баратат. Желегибиз бир кездемедеги эле сүрөт сыяктуу болуп, киминибиз бир 5-6 саат ырдай эле болуп калат. Биз реалдуу аракет көрбөсөк, кайырчыдай болуп көрүнгөндөн акча сурап, анан аны кайра 4-5 адам бөлүп жеп алып, анан кайра акча сурап ушинтип жүрө берсек, биз оңой эле кул болуп калабыз. Ошон үчүн азыр эң бир ушундай учур келип турат. Мамлекет болобузбу же болбойбузбу? Эл катары болобузбу же болбойбузбу? Деген чечимдин алдында турабыз. Ошону мына талапкерлер дагы, башка саясий күчтөр дагы эске албаса, биринчи кезекте эл өзү эске албаса, чынында эчтекебиз калбай калды. Мына кумтөр деп келатат. Кумтөрдүн алтыны дагы бир тобактан кийин түгөнөт. 2030 жылга чейин жетпесе керек бир эсептерге караганда. Ал кетип калса, андан башка нормалдуу деле мындай киреше түшө турган тармак жок. Биз азыр адамдык ресурстарыбызды өстүрбөсөк, билим бербесек, өзүбүздөн өзүбүз өнүгүп бир нерселерди кылбасак, башка жолдорун таппасак, бизде эчтеке жок. Биз азыр Россияга эле жумушчу күчүн даярдаган өлкө болуп калдык да. Мындай по большому алып караганда. Андан башка эмнебиз менен мактанабыз? Эмне өндүрүп атабыз сөздөн башка? Жанагы журналистикадан башка ишмердик дегенде мен ушул аябай түйшөлтөт. Анан кыргыздар чачырап атабыз да. Позицияларыбыз чачырап, бир пикирге келе албай, мисалы либералдар бул жээкке туруп алып, социалисттер тигил жээкке туруп алып, улутчулдар башка жака туруп алып, бири-бирибизди алыстан эле сөгүп эле ызылдап атабыз. Динчил, улутчул, анан бирөөнүн фанаты тигин эмес, бир ортого келип, сенин тандооңду сыйлаймын, бирок мына ортодогу баалуулук өлкөм үчүн бир пикирге келип, бир мунасага келип, мындай иштерди кылалы деген эч ким жок да. Биз азыр кимбиз, кандай кыргызбыз деген суроого жооп бере албай атпайбызбы? Ошол иши кылып аткара турган иштер аябай көп. Ошон үчүн мындай журналистикадан дагы жогорураак иш кылайын деген ойлор бар. Рахмат Али. Жакшы ой тилектерди айттыңар. Кантсе да кайсы бир айсбергди, мындай бир музду бир жерден жылганга сиз таасир эттиңиз. Ошол нерсе азыр Кыргызстан ошол иликтөөлөрдөн улам башталган бир күбүнүн толкунунда келе атат да азырчы.
Чоң рахмат. Ийгилик Сизге сизге. дагы. Урматтуу көрүүчү, ушуну менен биз Али мырза менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Сиздер бул маекти supertv.kg сайт аркылуу же болбосо Super TV телеканал аркылуу, ошондой эле YouTube'дагы биздин каналдар аркылуу көрө аласыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.